Саламатсыздарбы кыргыз элим, мээримдүү боорукер, кайдыгер карабайымын кыргыз элим. Сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушу кызымдын айыгып кетишине себепкер болуп, кайдыгер карабай ушу колуңуздардан келген салымыңыздарды кошконуңуздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Салган салымыңыздар өз дарегине келип түшүп атат. Бардыгыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Азыркы учурда эми кызым ушу азыр леченияда болуп жатат. Ахвалы мына ушундай азыркы учурда ошо гостиницада жатабыз азыр. Ошо больницадан азыр эч деле бизден азыр жооп бербей атышат. Эми акча тыйын жок болгондон кийин азыр бияктан ар жака бер жака кылып эме кыла беришет экен да. Ошо мынакей иштери мындай шишип кетти, аябай шишиги чыгып. Биянан ошо могул жеринен трубкасынан суу агат эле, биянан да суу акпай калды. Ошо эптеп тазалап бир нерсе кылалы деп отурабыз. Ошо буттардын баары эле мындай болуп мына шишип кетти, мына буттары да мындай болуп шишип. Ошо кыйнап атат. Урматтуу кыргыз элим, ошо сиздерден кайдыгер карабай жардам берүүңүздөрдү көптөн көп суранабыз. Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн ушул кайдыгер карабай кол сунуп, ушу кызымдын өмүрүн сактап калганга жардам берүүңүздөрдү көптөн көп суранат элек. Рахмат бардыгыңыздарга. Аллахым ыраазы болсун. Каражат негизи биз башында $26,000 деп атсак, эми ошо өчүп кеткенине байланыштуу чоң сумма уже биякта эме кылып атышат да, $30-35 миң тегереги кетет деп атат. Себеби кызымдын оорусу аябай эле күчөп, уже тромб болуп, уже бутуна кетип, бутуна ошо башына бериши мүмкүн деп атышат. Ошон үчүн тез арада эртерээк ошо каражат жагыңарды топтоп эртерээк аракет кылып, ошо операцияга киргизгенге убакыт өткөрбөй эртерээк аракет кылалы деп атышат врачтар. Урматтуу кыргыз элим, дагы кайдыгер карабастан дагы кол сунуп, ушу кызымдын эртерээк сакайып, айыгып кетишине себепчи болуп, ушу видеолорду ушу кыргыз элиме дагы таратып, жардам кылууңуздарды суранам. Бардыгыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Кызым мына бул жерге Индияга келгенде 2 буту менен басып келди эле. Эми ошол коляска менен сүйлөп калдым кызымды. Ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дагы ошо жардам берип коюңуздарды сурамат элем кыргыз элим. Бардыгыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Рахмат баарыңыздарга. Сүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт: Ас-садакату бурханун. Садака момун адамдын чыныгы ыйман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө хассину амвалакум биз-закати. Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. Вадау мардакум бис-садакати. Оорлуу адамдарды садака чыгаруу менен шыпа тилегиле. Ва аидду лил балаи бид-дуаи. Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаканын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы, оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садака маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болду.